саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн Кыргызстанда социалдык тармактарда көп талкууну жаратып аткан бир окуяны талкуулакчыбыз. Орусиялык бренддин кыргыз орнаментин кабыл алуусу, аны патенттөөгө болгон аракет жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул канчалык туура жана бул мүмкүнбү деген теманын алкагында бул үчүн бизде конокто инфлюенсер жана деколониалдык изилдөөчү Айдин Турганбек. Айдин мырза, саламатсызбы? Мен үнүм үчүн кечирим сурайм. Бир аз ооруп калгам. Анан биринчи суроо бул: сиздин оюңузча бул эмне үчүн так ушул бренд мынчалык талкууну жаратты да? Буга чейин деле башка брендтерден кыргыз оюн чийилмелерин көрүп келгенбиз. Мисалы дүйнөлүк кайсы бир брендтер дагы алып чыкканын көргөнбүз. Эмне үчүн так ушул брендке биз ушунчалык көп талкуу кылып атабыз? Мгм. Менин оюмча бул ошо чоң азыркы саясий жана азыркы биздин ошо Кыргызстандын эгемендүүлүк алгандыктан баштаган, андан айырмаланычтуу болгон контекст. Бул биринчи орунда мурунку болгон учурлардан көбүрөөк убакыт өткөндөн бери, биздин эгемендүүлүк алгандан бери дагы көбүрөөк өткөндөн бери биздин ошо Кыргыздын иденттүүлүгүн көбүрөөк түшүнгөнүбүздү билдирет. Экинчиси болсо бул азыркы саясий контекст өзгөчө орусиялык бренд болгондуктан, Орусия азыр саясий контекстте 2022 жылдан баштап Украинага толук кандуу согуш жарыялаганын билебиз. Андан ошо баштап Кыргызстанга көптөгөн орусиялык келгендерди билебиз, релакант деп коюшат өздөрүн. Андан тышкары дагы ошол учурда же ага чейин деле башталган, бирок ошол заматта көп ошол деколониалдуу, деколониальность деп ошентип изилдөөлөр дагы коомдо дагы көбүнчө шаардык аймактарда, бирок ошо коомдо көбүнчө ошол сөздөрдү колдонуп, изилдөөлөрдү, форумдарды өткөрүп баштаганын баарыбыз билебиз деп айтсам болот. Ошондуктан ушул контекстке кошулуп, азыр эмне болуп атканда, дүйнөдө эмне болуп атканга кошулуп, бул брендтин ошо позициясы, орусча позиционирование деп колдонуп атабыз компанияларда, же болбосо посттордо, жана өзүнүн ошондой канчалык бир кыргыз маданиятынын, кыргыз тарыхынын өзү таанымал эместигин көрсөтүп атканынан ошондой кызуу талкуу болуп атат деп айта алам. Анткени көптөгөн постторунда, мисалы үчүн, оюмо чиймелери, орнаменттер алынган, бирок мисалы үчүн жоолуктарды мындай жөн эле денеге жамынып алып, анан ал жоолуктардын аттары да башкача, англисче болгондуктан да сексуалдаштырылып, Better than your ex, juicy fruit, ал сенин мурунку жигитиңден жакшыраак, же болбосо juicy fruit кандай болот? Ушинтип сексуалдаштырып, атайын башкача кылып, ошо такыр эле тарыхынан, маданиятынан биздин ошо бул эми оюмо чиймелер баарыбыз билебиз, кылымдан келип, кылымдардан бери өзүнүн маанисин, маңызын алып келет. Көптөгөн кыргызстандыктар азыр ошол мисалы үчүн совет доорунан кийин же ошол учурунда алынып кеткен бул такыр эле мындай өчүрүлүп кеткендиктен көбүнчөсү деле билбейт. Мен деле көпкө чейин билчү эмесмин. Аны ачык айтыш керек. Бирок ошол ар бир оюмо чийменин мааниси бар. Ар бир ошол кыргыздар кылымдардан бери ошол ар бир мааниси менен ошо үй бүлөбүздү сактасын, же болбосо кызды күйөөгө берип атканда дагы бир нерсе болсун деп ошентип мааниси менен берчү да. Брендтин ошо негиздөөчүсү деп койсок болот. Эми болобу болбойбу, бул дагы чоң суроо. Бренд дагы брендпи, бренд эмеспи, бул дагы чоң суроо. Бирок ошо брендтин негиздөөчүсү Анна Абыдинова өзүнүн жооптору менен, өзүнүн болгон
сайттагы же болбосо посттордун алдындагы жазуулар менен биздин ошо тарыхты жана болгон бизге карата мамилени көрсөтүп койду да. Аны дагы так айта кетсем, мисалы үчүн гостеприимливый Восток, Восток колоритный деп. Бул көбүнчөсү, эгерде ошо колониалдуу саясатты айта кетсек, ошол көбүнчөсү советтин доорундагы түзүлүп калган сөздөрүнөн да. Анткени ал ошол убакта атайын, мисалы үчүн, кыргыздар же болбосо казактар же болбосо армяндар, грузиндер деп атайын бөлбөй, мындай региондоштуруп, атайын ошол ар бир элге таанымал нерселерди өчүртүп, ушундай чек араларды же болбосо ар бир элге таанымал нерселерди өчүртүп, атайын эле мындай Восток же болбосо Кавказ деп ушундай баарын эле жалпылантып айтып койгон да. Анан ошону булар өзүлөрү деле билеби билбейби, атайын кылып атабы, атайын кылбай атабы, бирок тарыхты билбегенин көрсөтүп атат. Анткени билсе, маданиятына чын эле кызыкса, анткени аябай ушинтип келип алып, 2 жуманын ичинде аябай кызыгып, атайын ушундай суктанып, анан өзүбүздүн мамлекетибизде ушундай патенттеп алып, сатайлы деп чечтик деп өзүлөрү жооп бир нече жолу кылып атат да. Ошонун арасынан анан мындай сөздөр болуп атса, чын эле тарыхты билеби, чын эле маданиятыбызды билеби, кызыгабы, сыйлайбы деген чоң суроолор жаратылып атат. Мгм. Анан дагы бир нерсе, бул жаңы сөз бизге кирип атат. Маданий апроприация дегенчи, бул эмнени түшүндүрөт? Э, Башка элдин маданиятын алдыга жылдыруу менен кандай айырмасы бар да? Дүйнөлүк масштабта дейбизби? Кандай айырмасы бар? Бул жылдыргандан азыр ким мисалы үчүн көбүнчөсү ошол булардын аргументтеринде, эми буларды бизде бөлбөйлө, мындай мисалы үчүн ким колдоп атса, мисалы үчүн Эрмес чыгардыган жанагы жоолукту биз дагы баарыбыз билебиз, ала эме менен, жылкы менен, алар деле маданий апроприация деп эсептесе болот. Эң башкысы азыркы учурда көбүнчө жерлерде уже айтылып атат. Мисалы үчүн африкалык элдердикинен, азиялык элдердикинен деле айтылып атат. Мисалы үчүн кыргыздын оймо ченемелери болсо, кыргыз адам, кыргыздын ошо брендтери ошо эл аралык аренада көрсөтүш керек. Андан тышкары, мисалы үчүн башка адамдар же ошо башка брендтер көрсөтүп атса, алардын атайын ошо көптөгөн терең маалымат алып, сый көрсөтүп, баардык нюанстарын айтып, кредитти берип, эми англисче кредит деп коет, ошо болгон маалыматты ачык айкын айтып, анан кийин чыгарганы деле салыштырмалуу жакшы деп эсептесе болот да. Анан андай жок эле, мисалы үчүн патентке анан дагы өтө берейин. Патент суроосу баардыгы чоң ызы чуу кылып атат. Кээ бирде мындай түшүнбөстүктөр дагы жаралып атат. Анткени биздин ошо болгон оймо чиймен баарын патенттеп алды деген сөз кетип атат да. Алардын сайтында андай эмес болчу. Жана кийинки эң акыркы түшүндүрмөсүндө деле айтылып атат, бирок өтө чоң кылып, өтө ошого акцент кылып коюшуптур. Антсе дагы, мисалы үчүн, алар ошо эмне деп айтып атат? Алар ошо Кыргызстандан келип, ошондой суктанып, ошону көрүп, ошодон кичине айырмаштырып, ошо биз өзүбүз ошо Яка бренд чыгарды деп бир аз айырмаштырылган, биздин башка брендтерибизден, кыргызстандык брендтерибизден айырмалаштырылган дизайн ойлоп чыктык. Ошон үчүн биз ошону патенттеп атабыз деген кербези. Бирок акыркы күндөрү биз көп жаңылыктарды угуп атабыз. Мисалы үчүн Киш Сайма деген брендтин көптөгөн кийимдери сайтта турат. Ага да жообу биз ошо бирка менен турат, биз муну патенттеп алган жокпуз. Ушул ар кандай сценарийлер чыгып атат. Кайсынысы өзүлөрүнүн дизайны, кайсынысы башканын дизайны, бул деле белгисиз болуп атат да. Өзүлөрүнүн анан биз айтып баштагандан кийин эле баштады. Типа мы всегда упоминаем то, что это из Кыргызстана, руководительница из Кыргызстана, ремесленница из Кыргызстана, Кыргызстанда жасаган ошо
айымдар, эжелер, кол өнөрчүлөр деп айтып башташты. Бирок чындыгында айтканда эң башында андай нерселер жок болчу. Азыр деле сайтында ошондой, мисалы үчүн, Кыргыз Республикасынын 100 жылдык эгемендүүлүк алганына 100 жылдык деп дагы эле ошондой ката менен турат. Ал ката экенин баарыбыз түшүнүп атабыз. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү болгонуна 34-35 жыл болуп атат. Анан ойлосо керек эми тиги Кыргыз автономдук областынын 100 жылдык болгонуна деле, бирок эми андай болсо дагы ал дагы менин оюмча проблематикалык болуп калат. Анткени бул дагы советтик доорундагы саясатынан келет. Анан бул менин оюмча кыргыздардын буга чейин эч кандай мындай башкаруу саясаты жок беле, ушундай саясий бир мындай жанагы, бул дагы батыштан келип атат да, Орусия деле батыштан ошол жана governmentality, мамлекеттүүлүктү ошол системасын ошол жерден алган. Ошол бул мындай биздин учурдагы ошо мамлекеттүүлүк системасын биз баштадык, биз баштап бердик деген тондо угулуп атат да. Анан 100 жылдык жакшы угулуп калдыбы же болбосо атайын ошол датаны тандадыбы биз билбейбиз. Бирок ошол дата тандаганы дагы же болбосо аны ошо жазайын деп туура эмес жазганы дагы эми баары көрүнүп турат. Эми бренд ачып атканда дагы же болбосо кайсы бир жазууларды жазайм деп атканда өзгөчө өзүнүн элинин эмес болгондуктан, башка бөтөн элдики болгондо эми жакшы изилдеп, жакшы эксперттерди жалдап, желательно ошо Борбор Азиядан, Кыргызстандан болсо, СММ эксперти дагы Борбор Азиядан, Кыргызстандан болсо, башка жумуш болмок, башкача көрүнүш болмок. Анан кыргыз коомчулугу дагы экиге бөлүнүп калат да мындай. Бирөөсү каршы болсо, бирөөсү айтып атат да, эми биздин маданиятта жылдыр сайын эмнеси жаман экен. Биз деле ошол, мен сизге азыр сөзмө сөз айтып берсем, биз деле итальян пиццасын жеп атпайбызбы? Алар деле келип бизден эртең патенттеп алдык деп сураса эмне кылабыз? Анан булар бул нерсе ааламдашууга каршы келет депчи биздин кылып аткан аракеттер. Сиз ушуга кандай жооп берет элеңиз? Бул кайра эле ошол позиция, иерархия болсо, мисалы үчүн дүйнөлүк динамикалык күчтөрдүн динамикасы болсо, англисчесинен world dynamics, power dynamics дегенди которуп атам. Кыргызчага туура эмеспи билбейм. Алганда, мисалы үчүн итальянецтер атайын эле ошо пиццаны, мисалы үчүн итальянецтер көп жерге миграция болуп, алар уже таратып койгон, анысын уже баардыгы билишет жана башкача кылып неме кылышат, ага деле каршы чыгышат. Мисалы үчүн кээ бир итальянецтер, француздар деле каршы чыгышат. Мисалы үчүн круассанын башкача жасап коюптур же мындай кылып коюптур деп баары бир эле каршы чыгышат да. Кыргыз коомчулугу, кыргыз эли дүйнө жүзү боюнча андай позицияда турбайт. Мисалы үчүн Италия, француздар канчалык өзүлөрү деле колониалдык өзүнүн тарыхы бар. Кыргыз тарыхы болсо жаңы эле 150 жылдан ашкан колониалдык тарыхтан эми чыгып, эми өзүнүн эгемендүүлүгүн таанып, иденттүүлүгүн издеп жаткан кербеси. Бул дагы азыркы учурубуз, азыркы ушундай болгон кызуу талкуубуз, бул дагы бир салым кошот деп ойлойм. Анткени анан ошо кайра эле позицияга келсек, Орусия 150 жылдан бери ар кайсы форматтардан, башында Орусия империя, Россия империялы болуп, анан кийин дагы биздин ошо каалайбыз каалабайбызбы, биз ошо Совет доорунда 70 жылдан ашык жүрүп келдик. Анын ичине бүт ошо маданиятыбызды өчүрттү, мындай жалпылаштырды. Кыргызча сүйлөгөнгө тыюу салды. Кээ бир жеринен ошо мындай атайын ошондой өнүктүрөбүз деген мындай сүрөттөмөлөр болду. Бирок башка жагынан ошо жалпылантып эле көбүнчөсү мындай өзүнүн тарыхыбызды, маданиятыбызды тааныбай калган жерлер деле бар болчу. Анан орусча сүйлөгөндө жакшы, мындай иерархия боюнча дагы жакшы орусча сүйлөсөң,
орусча маданият алсаң, билим алып алсаң, анда сен жакшыраак адамсың, анда сен жакшыраак жумуш табасың. Бул деген факт болчу. Бул жөн эле мындай коркутуп коюш эмес, бул факт болчу. Эгерде мен деле мен болсо эгемендүү Кыргызстандан канча жыл өткөндөн кийин билим алып баштадым. Мен деле ошол менин ата энем ошол ой менен орус бала бакчага, орус мектепке берген. Ошону менен мен орусча кыргызчадан орусча жакшыраак сүйлөйм деп айта алам. Анан кийин ушул позицияларды эске алып туруп, анан кийин караш керек да. Бул албетте алардын орусиялык брендтердин же болбосо орусиянын кээ бир ошол бир өкүлдөрүнүн кылган нерсеси туура эмес. Анткени алар тарыхты дагы билиш керек. Биз эле ошол биз баскынтылган позицияда кечиккеле тарыхты боюнча өзү негизи ошондой эле да. Баскынтылган адамдар көбүрөөк айтышып, көбүрөөк ошол аларга жумуш айтып, азыр деле учурда карасаңыз, биз эле кыргызстандыктар же болбосо казакстандыктар көрүп аткан постторду көбүнчөсү постту жасагандар ушулар. Бул деле бекер постту жасаганда эле убакыт жана жумуш бекер ошондой жумуш кылып айтып берип, кайсы жери туура эмес деп айтып атсак дагы кечеги Яка бренддин расмий билдирүүсү бизди канааттандырган жок. Анткени алар өзүнүн ошо күнөөсүн, катасын сезип атканын билинген жок. Анан ушул жерде сөзсүз сиз сыяктуу инфлюенсерлердин жоопкерчилигине дагы келе кетсек, мисалы кайсы бир кишилер жалпы эле деколониалдык түшүнүктөрдү түшүнбөй, бирок ошол эле учурда чоң аудиторияга кайсы бир месседждерди мындай айтып атат да. Ушул жерде сиздин оюңузча инфлюенсерлердин жоопкерчилиги жанагы cancel culture дейбизби же жокко чыгаруу маданияты кандай болуп иштеш керек? Негизи эле инфлюенсерлерде жоопкерчилик барбы ушул учурда? Мен бар деп эсептейм. Азыр дагы жазып алайын. Көп моменттерди айттыңыз. Мен негизи бар деп эсептейм. Бирок эми ар бирөө андай биз азыр ошо постмодернизм дегенде жашап жүрөбүз дагы, анан кийин ар бир өзүнүн бул тонкая линия деп коет. Эми ар бир өзүнүн ошо жоопкерчиликке сала албайбыз. Бирок ошо cancel culture сыяктуу нерсе жакшыбы жаманбы деп айта албайм. Бирок ошондон мисалы үчүн ар кайсы бренд атайын ушу cancel деп мисалы үчүн кыргызстандыктар азыр чыкпай эле. Мисалы үчүн сиз айта кетиңиз, сиздин оюңузду күтүп атабыз деп. Анткени көбүнчөсү ошо инфлюенсер деген ошол да, инфлюенс деген ошол таасир берүү. Ошо таасир берип, элдер көнүп, ошо ой силердин атайын оюңузду күтүп атабыз же тигинин оюңузду күтүп атабыз деп көбүнчөсү адамдын күтүп атышат. Мен бул дагы ушу темадан кичине алысыраак, бирок менин байкашымча көбүнчөсү ошо мамлекеттик ишмерлерди, мамлекеттик саясаттык ишмерлерди көп айтышпайт экен. Көбүнчөсү ошо инфлюенсерлерди, медиада жүргөн адамдарды, коомдук ишмерлерди белгилешет экен. Бул дагы бир белгилей турган нерсе. Биз ошо мамлекетке көп таянбайт экендигибизди же болбосо ошо мындай ишеничибизди жоготуп койгонбузбу же кандай, ошол бир нерсени байкадым. Cancel culture бул эми албетте ар кандай кээ бир учурда мындай байкабай эле cancel болуп кетиши мүмкүн. Кээ бир учурда бул тандоо. Көбүнчө азыр биздин чоң сандуу блогерлер үн катпай, сүйлөбөй, булардын тандоосу. Бул тандоо дагы өзүнүн позициясын билдиришет. Көбүнчөсү коргоп башташты. Анткени мен инфлюенсер жанагы активист дагы, ошон үчүн баарына ошо видеосун ошо таратып атам. Эмнеге айтпай атасыңар, инфлюенсерлер, коомдук ишмерлер, саятчылар эмнеге сүйлөбөй атасыңар, мисалы үчүн Маданият министрлиги да. Анан баары коргоп башташты. Баары эмес, эми кээ бирлер коргоп башташты. Алар анткени билбейт, анан тигиндей, алар акча жөнүндө эле ойлойт деп. Бирок
кааласа эми толтура азыр контент чыгарылып атат, кааласа барып окуп, түшүнүп, андан кийин өзүнүн оюн деле айтса деле жакшы болот эле да. Анткени азыркы саясат ушул социалдык тармактар ушу саясаттын чоң бөлүгү уже болуп кетти. Америка, АКШдан деле көрүп атабыз. Мисалы үчүн ак үйдүн өкүлү бизге азыр ТикТок же болбосо Инстаграмдын өкүлдөрү, инфлюенсерлер керек. Мурунку журналисттердин ордуна бизге ушулар келсин, анткени ушулар бизге жакшы иш жасап берет деп айтышып атат да. Бул Кыргызстандан биз деле артка калган эмеспиз. Биз ушу интернет бар үчүн ушул маселени чыгарып, Орусияда жүргөн адамдарга да жеткизип, түшүнгөндөр дагы бар, түшүнбөгөндөр да бар, биздин халкыбыздан да түшүнгөндөр да бар, түшүнбөгөндөр дагы бар. Бул эми ар бирөө өз түшүнсө, өзүнүн баягы ой жүгүртүүсүн өзгөртсө жакшы. Бирок мындай жанагындай заставить не можем. Өзүнүн ою болсо, ар бирөөсүнүн ойлорун, жанагы тандоосун биз сыйлашыбыз керек. Мгм. Анан дагы бир нерсе, бул эгер булар кылбаса, ушул кыргыздардын маданиятын башка өлкөлөргө ким чыгарышы керек? Кыргыз брендтеринин колунан келбей атпайбы деген дагы бир пикирлер бар экен да. Сиз ушуга кандай жооп бересиз? Ким кантип туура, мисалы, азыркы саясий нерселерди эске алуу менен кантип туура маданиятты жылдыруу керек эл аралык аренада? Мгм. Бул эң биринчи кайра эле ошо баскынтылып калган, өзүн кичине сезип калган ойлордон келет деп ойлойм. Эгерде ошо колонизация, деколонизация болсо, ошо мен баскынып калгам, биздин колубуздан эчтеке келбейт, анан биз неме кылбайбыз деп. Бирок анын ичинде кыргыздардын ошо бренди акыркы убакта жакшы эле өнүгүп атат деп ойлоймун. Кээ бирөөлөр өтө эле жакшы. Андан тышкары дагы мамлекеттин колдоосу керек. Мен азырынча мамлекет ушундай бир чоң платформада колдойбу, колдобойбу так билбеймин. Бирок мамлекеттин колдоосу да керек. Мисалы үчүн кээ бир, баарын айта албайм, кээ бир дизайнерлерди көргөндө угуп калам. Мисалы үчүн эл аралык көргөзмөлөргө, показдарга барабыз десе, ал жерге төлөгөн Ченскийдин болобу, андан кийин дагы башка, андан кийин бүт командалардын модельдерин, анын кийимдерин өткөргөнгө барганга көп акча, каражат керек. Аларга каражат жетишпейт. Өзгөчө бир кичинекей брендтерге же болбосо орточо брендтерге, чоң брендтер көп каражат, башка бир чет өлкөлүк адамдарга сатып аткан брендтердин, алардын каражаты бар болушу мүмкүн, бирок көбүнчөсүнүкү жок. Ошол убакта мисалы үчүн меценаттарбы же болбосо, эми коомубуз баарыбыз эле жардам берип көнүп калдык, бирок ошо бул Маданият министрлиги же болбосо мамлекеттин дагы бир башка органдарынын көзөмөлүндө болушу керек деп ойлоймун. Ошондой азыр мисалы үчүн Маданият министрлиги жооп бере элек. Ошон үчүн биз дагы андан башка компания баштадык. Маданият министрлигин белгилегиле Инстаграмда, эмнеге расмий түрдө позициясы жок болсо, бул дагы тандоо, бул дагы ошол бир нерсени билдирет деп ошон үчүн айтып атабыз. Анткени жөн эле койсо, биздин ошо мамлекеттик органдар жооп берем деген деле жери жок. Толук жооп бере алдымбы? Окей. Анан дагы бир нерсе, бул жерде эми мисалы комментарийлерди деле көрсөк, улуттар аралык бир кастыкты жараткан сөздөр да болуптур. Анан сиздин оюңузча ошол деколониалдык кыймылдар менен деколониалдык кыймылда бир, мисалы, кыргыздардын кайсы бир улутту жаман көрүүсү катары, жек көрүүсү катары калгандар бар экен. Ушул нерсе негизи деколониалдык түшүнүк боюнча дагы кыскача айтып берсек, бизде улуттар аралык кастыкты жаратпоо үчүн комментарийлер. Улуттар аралык кастык болуп атат. Муну биз баарыбыз көрүп атабыз. Бирок кээ бир учурларда
бул фразадагы саясий бир эмелердин же болбосо ар бир кээ бирөөнүн эмесине эле колдонулган бир инструмент катары болуп колдонулуп кетип атат да. Мисалы үчүн Орусиянын расмий азыр расмий эчтеке Орусия мамлекетине эчтеке боло элек, айтыла элек, бирок көбүнчө учурларда окусак ошо улуттар арасындагы кастык, орустарды баскынтып атат, анан да ушундай бир тилдеги фразалар угулат да. Азыркы учурда дагы ошондой болуп кетип атабы деген ошо кээ бир учурлар менин оюмча ошондой. Кээ бир учурларды көрүп атабыз. Эми бул беш кол тең эмес дегендей, биз мисалы үчүн бир кичинекей топ башка нерсени каалап атсак, башка адамдар ошолордун ошонун ичине кирип жаман сөздөрдү жөнөтүп, ошол эле Яка брендин негиздөөчүсүнө жаман сөздөрдү жөнөтүп атыптыр. Эми ар бирөөнө биз жоопкерчилик ала албайбыз, бирок алар деле ошо деколониальность дегенди түшүнүп атабы. Деколонизация деген эмне деген бул эми чоң суроо дейм го. Анткени бул албетте кайра эле деколониальность деген ошо биз өзүбүздү кайрадан таануу. Эмне биз кандай калк болчубуз, кандай ошо тарыхыбыз болчу, ошо мисалы үчүн ошо тарыхыбыздын динамикасын 150 жылдын ичинде болуп аткан тарыхтын көбүнчө адамдары ачык айткысы, кыргызстандыктардын өзүнүн ачык айтысы, өзүн айткандан дагы мындай каалашпайт экен. Ошон үчүн биз 2 жыл мурун университетибизде дагы ошо Кыргызстан ошо бирөөнүн колониясы болгонбу, орусиялардын колония болгонбу деген бир чоң суроо бар да. Бул суроонун жообу эле ошо болгон, ошону айтып, эмне деген нерселер болгонун, бирок анын ичинде ошо кастык чыгарбай, бирок алардын мисалы үчүн колонизаторлордун тарабынан дагы түшүнүк керек. Ал түшүнүктү биз азыркы брендтерден көргөн эмеспиз. Ошол түшүнүктү кандай чыгарабыз? Бул эми башка ошо эки мамлекет аралык суроолор. Бирок алар дагы ар мындай тең деңгээлде болгон сүйлөшүүлөр же болбосо бир кайсы бир стратегиялар болуш керек. Активисттерден да стратегия болуш керек. Биз ошондой өзүбүздү кичинекей же болбосо алсыз сезбешибиз керек. Биздин өзүбүздүн тарыхыбыз бар, маданиятыбыз бар. Анан ошо болгон нерселерди ачык айкын айтып, архивдерди мисалы үчүн дагы эле чыга элек. Биз баарыбыз билебиз, 1916 жылдагы архивдер дагы эле чыгарбайт. Же болбосо репрессиядагыларды эми бир аз чыгарып баштады, бирок ошо көбүнчө архивдерди чыгарбайт. Ошого биз ошолор баары чыкканда, ошол колониалдык саясат болгон деп эки мамлекет айтып, ачык айткын ошентип признавать эткенде, ошондо гана нормальный ушу мындай элдер дагы өзгөрүп баштайбы деп ойлойм да. Анан биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Дагы бир суроо, бул албетте бул бул шартта бир талаш тартыштын чыгуу үчүн ар бир тарап кандай чечимдерди кабыл алышы керек эле? Ошол Яка бренд дейбизби? Ошол тарап, инфлюенсерлер, мамлекет, ар кимиси кандай кадамдарды кылса мындай бир туура жакка чечилмек эле? Бул кээ бир жерлерде азыр кайталанып кетет, бирок мисалы үчүн Яка бренд Кыргызстанда болгон адистерди, эксперттерди жалдоо, СММ экспертти дагы жалдоо, бүт сайттын болгон ошо жазууларды, описанияларды оңдоо, андай тилдерди бул анткени болгон ошо описаниялардын баары уже колониалдуу болуп кетет, уже неоколониалдуу болуп кетет. Ошонун дагы өзүнүн негиздөөчүсүнүн көз карашын оңдоо, бул эми бир паста өзгөрүлүп кетет деген нерсе жок, бирок азыркы учурда ошол сайтта болгон, жанагы ошо Инстаграмда болгон нерселерди да оңдоо. Анан дагы эмне берем? Анан ачык айкын жакшы мындай кечирим суроо.
Биздин мамлекет ушу кечирим сураган мамлекет, сураттырган мамлекет ошо паттернге кирип кетет экен. Бирок жакшы өзүнүн ушу чын жүрөктөн кечирим сураса, анткени бул башка динамика болот да, биздин Кыргызстандын ичинде эмес, ушу башка мамлекеттин өкүлдөр жакшы чын жүрөктөн кыргыз калкынан кечирим сураса туура болмок деп ойлоймун. Брендтен, биздин мамлекеттен албетте маданият министрлиги жооп айтыш керек. Андан тышкары дагы Маданият министрлиги, патент, кыргыз патент кошулуп, дагы башка бир органдар кошулуп, брендтер кошулуп, дизайнерлер кошулуп, группа, иштөөчү группа ачыш керек деп ойлоймун. Ошо кыргыздын болгон уймо чиймелери, орнаменттерин кантип сактап, Кыргызстандан алып чыгып, атайын ушундай патент ачканга уруксат бербөө жана негизи эле ошо архивтерге киргизип, музейлерге чыгарып, сактап калганга чоң аракеттерди баштоого уже убакыт, көптөн бери уже убакыт, көп деген мындай цифровой вариантта негизи эмелер жок, түшүндүрмөлөрү жок. Мисалы үчүн тиги региондордо жүргөн апаларыбыз, эжелерибиз, тайнелерибиз, энелерибиз көбүнчөсү жасап аткандар эң аз акча, каражат алгандар ошолор болуп калат. Эң ушундай маргинализированный алгандар ушулар болуп калат. Андан тышкары, андан кийин биздин брендтер кетет, алар дагы 2 эсе, 3 эсе кошуп Бишкекте, чоң шаарларда сатышат. Андан кийин башка элдер болуп кетип атат да. Ошондон иштөөчү группа ачып, орнаменттер боюнча ошо кантип сактап, кантип ушундай биздин Кыргызстанга ылайыкташып, Кыргызстанга ошо атын коюп иштерди баштаса жакшы болот эле. Кыргыз инфлюенсерлер боюнча эми, конечно, инфлюенсер булар ошо билим берүүчү, маалымат берүүчү күчтөрдүн бирөөсү болуп калды. Ошон үчүн туура маалыматтарды өзү алып, билим алып, ошондон дагы адамдарга айтса жакшы болот эле. Кастык тилден алысыраак мындай үгүттөсө жакшы болот эле. Мындай конструктивдүү эмне болуп атат, эмнени алмаштырыш керек депчи. Андан кийин кыргыз элден болсо, бул эми ичибизден азыр баарыбыз, мисалы үчүн айтып кеткендей, брендтерибиз өзү өнүгүп эле атат да. Акыркы 5 жыл точно өнүгүп атат, бирок как будто бы өзүбүздүн элибиз мындай, мисалы үчүн топу кийип алып, же болбосо бир нерсе кийип алып эле мен кыргызмын деп мындай жүргөнсүп эле атат да. Бирок негизи ички дүйнөбүз, аң сезимибиз ушу деколониалдык нерсеге өтүп, биз ким экенибизди түшүнүп атабызбы, кыргызча көбүрөөк үйрөнгөнүн көрүп атабыз. Бирок дагы эле ошо, мисалы үчүн мен, мага жазгандардын баары здравствуйте деп учурашат. Мисалы үчүн мен ошо баарына саламатсызбы деген учурашканды жакшы көрөм да. Башка текстим орусча болсо дагы хотя бы ошо саламатсызбы, рахмат деген сөздөрдү колдонуп, андан тышкары да кыргызча үйрөнүп, ошо тарыхыбызды, мисалы үчүн мен 2-3 жыл мурун эле ошо оймо чиймелердин маанисин үйрөнүп баштадым. Карасабызбы, биздин өзүбүздүн тарыхыбыздын канчалаган кылымдардан бери келип өнүгүп келген кол өнөрчүлүгүбүз бар. Ошону жогото албаш үчүн ар бирөөбүз ошо аң сезүүсүнөн өткөрүп, кыргыз экен ким экен, кыргызстандык экен ким экенин ойлонууга ушул убакыт. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн орусиялык брендтин кыргыз оймо чиймелеринин негизделген брендти түзүүсү канчалык туура, ушул жөнүндө сөз кылдык. Жалпы эле деколониалдык түшүнүк деген эмне, биз аны кандай колдонушубуз керек? Бул үчүн бизде конокто инфлюенсер жана деколониалдык изилдөөчү Айдин Туранбек болду. Айдин мырза, келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Айтурган, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө. Саламатта болуңуз.